Мен сиздерге Chevrolet Tahoe жөнүндө айтып берейин дедим. Биз Сөңкөлдө жүрөбүз. Мен бул машина менен тестирлөө иретинде бул машина менен тоонун баарын кыдырып, тоолуу, таштуу жолдорду, асфальтында дагы айдап жүрөм. Анан эми карагыла, Chevrolet Tahoe деген бул толук кандуу джип, рамалуу джип деп коет. Мунун мындай конкуренттери же болбосо бир сегментте кайсы дебейсиздерби? Азыркы жанагы Toyota Land Cruiser 300, Lexus 600, BMW X7. Бул ошолор менен тең таймашкан машина да. Эми мындай кыргызча айтканда кол тойгон машина, өтө комфорттуу экен, өтө ичи да кенен. Бул эмелерге караганда дагы Land Cruiserге караганда да чоңураак, Lexus 600га караганда да чоңураак, BMW X7ден дагы чоңураак да, көлөмү, тоо ташта. Мен айрым учурда керек болсо ошол Land Cruiser 200, 300'ті дагы ашып кетет экен. Салам достор. Мен машиналарды обзор кылып калам. Сиздер көрсөңүздөр керек. Кыргызча обзор кылганга аракет кылам, бирок кыргызча толук түрдө кыргызча айтыш абдан кыйын экен, себеп дегенде терминология көп учурда кыргызча которулган эмес, же болбосо которулса дагы бизге мындай учурап турат экен, аны жаттаганга убакыт керек экен. Ошол эле учурда мисалы көп учурда бул терминдер негизи орусча деле эмес, бул деги эле жалпы эл аралык стандарттарга кирип калып турушундуктан сөздөрдү аралаштырып сүйлөйм. Мен сиздерге Chevrolet Tahoe жөнүндө айтып берейин дедим. Биз Сөңкөлдө жүрөбүз. Мен бул машина менен тестирлөө иретинде бул машина менен тоонун баарын кыдырып, тоолуу, таштуу жолдорду, асфальтында дагы айдап жүрөм. Эми чынын айтсам, Chevrolet Tahoe дегенди мен мурда мындай угуп деле көргөн эмесмин. Биз кыргыздар көп учурда жана Toyotага көнүп калбадыкпы? Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Toyota Prado, аны Toyotаны биз аябай жакшы билебиз. Lexus'ту жакшы билебиз. Мынакей BMW-ны жакшы билип калдык. Азыр анча-мынча Кытайдын машинеси келе баштады, анча-мынчаларын биле баштадык. Бирок бизде Кыргызстанда Американын машинеси жок эле, америкалык брендтер эми жокко эсе эле, аз эле да, аз эле. Мен мисалы биринчи мындай америкалык чоң джипти чынында эле жанагы кээ бир айрым Ford'торду көрүп жүрдүм. Анан жанагы Suburban деп коет го, тиги эменин президенттердин кортежинде жүргөндө ошондо бир машинени көргөм да, чоң машинени. Анан эми карагыла, Chevrolet Tahoe деген бул толук кандуу джип, рамалуу джип деп коет. Мунун мындай конкуренттери же болбосо бир сегментте кайсы дебейсиздерби? Азыркы жанагы Toyota Land Cruiser 300, Lexus 600, BMW X7. Бул ошолор менен тең таймашкан машина да. Эң кызыгы, туугандар, эң кызыгы мореки мындай эми мындай кыргызча айтканда кол тойгон машина, өтө комфорттуу экен. Өтө мындай ичинде эми ичи да кенен. Бул эмелерге караганда дагы Land Cruiserге караганда да чоңураак, Lexus 600га караганда да чоңураак, BMW X7ден дагы чоңураак да көлөмү. Кыймылдаткычынын көлөмү 5.3 атмосфералык кыймылдаткыч. Бирок 5.3 баа билесиздерби, бир учурда бир 5.6, 5.5, 5.7 дегендерди биз самап турчу эмес белек. Бул 5.3 кыймылдаткычы менен эми трассада 12-13 деп атат, шаар ичи менен аралашып кеткенде менимче бул эми 20га чейин барса керек. Бул деген чоң машиналарды жакшы көргөндөргө да. Анан эң кызыгы туугандар, бул машина азыр Өзбекстанда чыгат. Андан дагы кызыгы туугандар, бул уна 2 жылдан кийин буюрса Кыргызстанда чыгат. Элестеткиле, кыргыз унасы болуп Кыргызстанда жасалып чыгат да. Албетте Американ технологиясында, Американын бренди, бирок кыргыз унасы Tulpar Motors жана жакында завод ачпадыбы? Ошол жерде 2 жылдан кийин Кудай буйрса ошо кыргыз Tahoe чыгып баштайт. Эми таң каласың, момундай кол тойгон машина, эми конкуренттүүлүгү боюнча бир сегмент ошо эки легендарлуу Lexus 200, Lexus 300, Lexus 600, 5.7'лер менен тең таймашкан машина.
бизде чыгат. Азыркы баасы мисалы Toyota Land Cruiser'ды туугандар Кыргызстанда жаңысын, албетте жаңысын. Эми мындай жакшы комплектация менен $120,000 ылдый табыш кыйын да, кыйын. А бул канчадан дебешер? Жакшы окшогон комплектациясы менен азыр толук кандуу комплектациясы, толук кандуу кичине эле жетпеген комплектациясы айдап жүрөм $80,000. Айырмасы $40,000. $80,000 азыр BMW X5 да сатып ала албайсың. BMW X5 100,000ден ашып кеткен. Жаңысы мисалы. А BMW X5 бул рамалуу джип эмес, ал кроссовер деп коет. Элестеткиле, келгиле анда туугандар. Ушул экини ичин да көрөлүк, тышын да көрөлүк. Ал эми тоо таштарда кандай жүрөт экен баардыгын айтып берем. Сөзсүз түрдө, себептен эми тоо ташта мен айрым учурда керек болсо ошол Land Cruiser 200-300 дагы ашып кетет экен туугандар. Ушундай уна жакында элестеткиле Кыргызстанда чыгат да. Мындай көлөмдүү, бруталдуу, аябай мындай эме экен да, жанагы орусча айтат го, мощный депчи. Мощный машина Кудай буйрса бизде чыгып баштайт. Келгиле анда кеттик көрөлүк. Келе достор, ичин көрөлүк. Анда ичин көрөрдүн алдында мен дагы бир нерсе кошуп кетейин. Chevrolet Tahoe бул Американын полициясы жакшы көргөн машина. Силер эмеден кинодон да көрсөңүздөр керек. Ушундайды айдашат го. Мен азыр түшүндүм да, эми ичине кирсеңиз, мага жакты. Мен бир жумадай айдадым бул машинаны. Эми керемет экен да. Биз эме менен жанагы Toyota Land Cruiser'дын ичи чоң, Lexus 600'дун ичи чоң, же болбосо X7'дин ичи чоң деп жүрчүбүз да. Алар мындай эле калат экен, жүргүлө ичине керегиле. Эми ичи бүт стандарттык жанагы көп машиналарда бар функцияларда эле экен, бирок мунун бир өзгөчөлүгү бүт бары америкалыктардай болуп чоң салгычтары аябай көп экен да. Эшигинде салгычтары аябай чоң, көрдүңөрбү? 3 катар салгычтар бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү катар салгычтар бар. Ар кандай оокат сала турган нерсе. Беспроводной проводу жок, зарядка бар экен. Анан мага жакканы USB-си да бар экен, Type-C да бар экен. Бул жерде зарядкасы. Могул жерге телефон кое турган ыңгайлуу жери бар экен. Монун ичи эми килейген экен да. Килейген экен. Карагылчы. Килтейет. Мунун ичинде эмне сумка батып кетет го. Бул жерде да USB бар экен, бул жерде да Type-C бар экен. Эми айтор
бардыгы бар да. Анан өзгөчөлүгү биз көрүп калганбыз да, же бул жерде шайба болот, же бул жерде рычаг, же айрым машиналардыкы момундай болот го. Анан могул жери мындай экен. Караңыздар. Нейтралканыкы ылдый басылат экен, парковканыкы ылдый басылат экен, мореки артка кете тургандыкы, алдыга кете тургандыкы монтип тартат экенсиң. А бул жанагы пониженный, повышенный дегени. Эмеси могу интерфейси жакшы, тиги бүт баары кооздолгон, жакшынакай. Бул жери эмеси CarPlay дароо кошулат экен, вообще без проблем кошулат экен. Кыскасы, люк панорамный аягына чейин. Ичи могул жери отурган жери алдагайда Land Cruiser'дан алдагайда экен. Мен моуну эле билбей койдум. Могу эмне салгыч экен, мен таптакыр билбей койдум да. Телең экен, эмне салат экен, мен таптакыр түшүнбөй койдум чын. Башкасын баарын эле түшүндүм, эмне салат экен, башкасын түшүнбөй койдум. Эме жок экен, бул комплектация максималдык түргө жакындаган комплектация. Бирок ошондо дагы азыр биз көнүп калганбыз да, бул жерде бул жака спидометр чыгат го, ал чыкпайт экен. Анын ордуна мындай кичинекей кызыл бир алдыда киши чыга турган болсо, ошону предупреждать этип турат экен. 360 градус, калганын баары стандарттагыдай эле. Бирок өзүңүздөр көрдүңөр, абдан чоң көлөмдүү экен. Келгиле эми артын көрөлүп, арты дагы эми бир укмуш. Chevrolet Tahoe'нын ичи чоң экенин артынан билинет экен да, туугандар. Артынан карагыла, биз моуну кээ бирөө айтат капитанский кресло деп коет, ортосу жок. Кээ бирөө айтат муну дипломат кресло деп коет. Эми могул жердеги чоң эле аймак экен да, район экен туугандар. Ары, бери, кенен, ортосу бош. Бул жерде да подстаканниктер бар. Эми аркасында отуруп алып кетсең, жатып алып кетесиң. Планшеттер бар экен. Каралачы, килтейген. Анан эң негизгиси булар абдан неме экен. Мындай практичный деп коет го. Карагыла. Минткенде жабат. Минткенде кетти. Карагыла, буягынын баары, ичинин баары кенен. Үчүнчү креслога отуруп, мынакей карагыла. Мен үчүнчү креслога отурдум. Алдымдагы орунду карагыла. Толук кандуу кресло экен, туугандар. Толук кандуу кресло да. Эми жүрүп эле багажникти көрсөтөйүн. Мун ачылган, жабылгандар да оп-оңой экен. Жүрүп эле багажникти көрсөтөйүн. Багажниги да килтейт. Креслосын дагы кайра ордуна коюш оп-оңой эле экен. Минтип туруп эле. Болбойт го. Мынакей, болду. Оп-оңой, эч кыйынчылыгы жок экен. Келгиле аркасын көрсөтөйүн. Аркасы терезеси өзүнчө ачылат экен. Толуу менен ачылат экен. Эми карагыла, бияктын баары электронный. Өзүнүн багажы, анан эгерде кошумча багаж алам десең, карагыла, тең кичине жылдыр кош керек экен азыр. Карагылачы, килтейт. Бул жерге 2 киши спальный дейли, жатып алсаң болот. Анан америкалыктар мондай преобразователь бар. Бул токко преобразователь. Болду, баары бар экен да. Запаскасы оңой эле биз салып тактык. Оп-оңой экен. Вообще эч кыйынчылыгы жок экен. Мунун баары электрондук түрдө, кайра минтип коесуң. Кыскасы, эгерде үй бүлөлүк машина керек болсо, чоң машинаны жакшы көргөндөр болсо, бул мындай өзү көрүнүктүү, келейип, мындай чоң болуп турат экен да. Чында эле мощный болуп турат экен да. Бруталдуу болуп турат экен. Так что албетте шаарга кыйыныраак болот, бирок шаарга менин жеке оюм боюнча Land Cruiser 200-300 деле кыйын. Биз кыргыздар аны кыйналып эле айдап жүрө беребиз да. Lexus 600 деле кыйын. X7 деле кыйын шааргачы. Бул алыскы жолдорго да. Бирок алыскы жолдорго ала турган болсоңор, эми бул толук кандуу ошондой эле жүктүү. Туугандар. Элестеткиле, эми X7-дин баасын айтпай эле коеюн.
ал тетиги $150 000 өйдө чапчыйт. Land Cruiser 300 бул $120 000 өйдө чапчыйт. LX 600 ал деле $150 өйдө чапчыйт. Андан көрө мисалы муну алсаңар эч кем эмес, ошондой эле, бирок албетте ичине Land Cruiser 300-кө караганда, LX 600-кө караганда, X7-ге караганда кичине маневренность, резвость кичине азыраак, бирок калган оюнча айрым учурда бул ашып деле кетет экен да, бирок баасы $80 000, айырмасы $40, 50, $60 000. Мне кажется, мындай орустар айтат го, выбор очевиден да, туугандар. Поэтому ким чоң машина жакшы көрөт, ким регионго барат, ким үй бүлөсүнө ушундай мен джип алам дейт, ким бруталдуу мен чоң машина айдагым келет дейт. Мындай машинаны эмитен эле Tulpar Motors'тан эгерде буйрутма берсеңиздер болот. Бирок бир аз дагы күтсөңөр, Кудай буйруса 26-27 жылы ушул Tahoe бизде чыгып калат да. Бул Tahoe азыр эмеде чыгып аткан учуру, Өзбекстанда чыгып аткан учуру, туугандар. Элестеткиле, Өзбекстанда. Ана ошондо мамлекеттик органдардын жанагы представительский класс деп коет го, чоңдорду ташкан ошол экелер алышат экен. Алыскы региондорго дайыма айдап жүргөн байлар ушуну алышат экен. Бизде менимче көбү Tahoe'ны жакшы көрүп калса керек, себептен да мындай жакшы машина экен. Мага жакты, туугандар. Так что давайте Tahoe'ны тандагыла, алгыла. Кудай буйруса Кыргыздын көрүнүктүү машинасы болот.